Бишкек шаарында бирма боксу боюнча Азия биринчилиги болуп өттү. Мелдеште жалпысынан 20 спортчу күч сынашып, көрүүчүлөр үчүн мыкты атмосфера түзүп беришти. Турнир алкагына жалпысынан 10 беттеш болуп, анын 5-өө профессионалдык деңгээлде, ал эми 5-өө сүйүүчүлөр арасында орун алды. Сегодняшний турнир это проводится впервые в Центральной Азии. Первый отборочный чемпионат среди профессионалов Центральной Азии. Сегодня будет между бойцами Центральной Азии отборочные бои. Будет 10 пар. Впредь, кто к сегодняшнему бою будет отбираться, будет участвовать в международных аренах в Малайзии. Есть и в Индонезии, у нас микс-силат, есть уан-силат в Малайзии и как бебас-силат это в Индонезии. Бирма спорту Кыргызстанда ачылгана 1 жылдын жүзү болсо да, спортсмендерибиз алгылыктуу ийгилик жаратып жатышат. Бул жолку мелдеште жеңишке жетишкендердин арасынан Бектур Мангиев жана Алмазбек Замиров алыскы Индонезия өлкөсүнө өтүшүп мелдешке жолдомо алышкан. Впервые на территории Центральной Азии проводится отборочный чемпионат среди профессионалов по микс-силату. Значит, на этом чемпионате у нас участвуют спортсмены из таких стран, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Значит, это бойцы, которые прошли подготовку в любительских спортивных направлениях и были победителем во многих чемпионатах по многим единоборствам. И вот здесь на профессиональной лиге наши спортсмены будут отстаивать, каждый спортсмен будет отстаивать свою страну, защищать честь своей страны на этом турнире. И мы здесь от этого турнира у нас цель это отобрать лучших спортсменов, которые будут в дальнейшем выступать на профессиональных аренах, на международных чемпионатах, которые сейчас с каждым годом проходит, все больше и больше проходит в Индонезии, в Малайзии. Бирма боксунун тарыхы жөнүндө кыскача айта турган болсок, анын түпкү мекени катары Бирманы көрөбүз. Спорттун бул түрүн бир мезгилде Бирманын улуттук спорту катары каралып, көптөгөн мелдештер өткөрүлүп, ал менен гана тим болбосо жеңүүчүлөр королдук мушкер деген наамга татышкан. Бирок Бирма боксунун өнүгүүсүнө Бирманын Англия колониясына кирип калуусу терс таасирин тийгизген. Ошентип бул спорт качан Бирма Англия мамлекетинин карамагынан чыккан соң кайрадан өсүү жолуна түшүп, АКШ, Франция, Иран, Жапония өлкөлөрүнө да белгилүү болгон. Кийинчерээк 21-кылымдан тартып, Орусия менен КМШ өлкөлөрүндө да кучагын жайган. Азыр өлкөсү спорттун бул түрү менен машыккандар аз болгону менен эл аралык деңгээлдеги спортчулар да жок эмес. Ага мисал катары Бектур Мангиевди алсак болот. Мекендешибиз мелдештерде ийгилик жаратып, атактуу уюм One FC менен келишим түзгөнгө жетишти. Денис Сак өлкө демекчи ар бир мекендешибизди спортко чакырып, аны менен бирге эле өлкөбүздүн желегин желбиретчү спортчуларыбызга ийгилик каалап кош айтмакчыбыз. Эламан Касыкеев, КТРК спорт каналы.